5 март сот кызматкерлеринин кесиптик майрамы. Буга карата Талас облустук сот тутумунун кызматкерлери чакан майрамдык жыйынга чогулушту. 2004-жылдан бери белгиленип келе жаткан аталган кызматкерлердин кесиптик майрамы улуттук баш кийим ак калпак күнүнө туура келгендиктен кызматкерлерди куттуктоо жараяны менен коштолду. Кыргыздын жашы жигиттери болуп, мырзалары болуп, кыргыздын мамлекеттүүлүгүнүн түптөлүшүнө, көтөрүлүшүнө, бутуна турушуна чоң салымыбызды кошор эле бардыгыбыз. Ошол майрамда кут болсун. 16 жылдан ашык сот тармагында эмгектенген Өмүрлан Түнгатаров учурда Талас облустук сотунун төрагасынын орун басары кызматында. Ал сот кызматы эң жоопкерчиликтүү кызматтардын бири дейт. Анткени адам тагдырын чечүү бул өтө чоң жоопкерчиликти талап кылат. Азыркы мезгилде Фемида өкүлдөрү эң негизгиси талап болгон бул адилеттүүлүктү жана мыйзамдуулукту орнотушубуз керек да. Анан буйруса мына азыркы мезгилде Талас облусу боюнча 1370 жазык иштери жана материалдары каралыптыр. Анын ичинен 77 гана иш апелляциялык тартипте даттанылганда, бул эмнени айтып атат? Бул элдин ушу сот системасына ошо ишенимди арттырып жана 5% даттанылгандыгын билгизип атат да. Ал эми аталган тармакта эмгектенген аял заты да аз эмес. Алардын бири Айнура Султаналиева. 23 жылдан ашык сот системасында эмгектенип, үй бүлө менен кошо жоопкерчиликтүү жумушун да алып келе жатат. Ал бул системаны акыйкаттыкты туура орнотуу максатын көздөп тандап алганын белгилейт. Жумуш менен үй бүлөнү алып баруу кыйын. Бирок ошол эле учурда эгер өзүңдүн кесибиңди сүйүп, кесипкөй болсоң жетишүүгө мүмкүн. Ал учурда жолдошум, үй бүлөм жардам берет. Бул бирөөнүн тагдырын чечүү абдан кыйын. Биз негизинен мыйзамдарга таянабыз. Соттун чечими мыйзамдуу жана адилеттүү болуш керек. Ар бир сот өзүнүн ички ынаны менен жана мыйзамга таянып чечим кабыл алат. Көз карандысыз жана өз алдынча сот системасын орнотпой туруп, демократиялуу өнүккөн мамлекет куруу мүмкүн эмес. Сот системасы таза иштегенде гана өлкөдө адилеттүүлүк жана акыйкаттык орноп, элдин бийликке карата ишеними бекемделет деген өткөн жылы сот кызматкерлеринин кесиптик майрамында өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков. Бул жыл ичинде бүгүнкү күндө сот системасы 85% реформаланды. Бизде сот тутумун өнүктүрүү боюнча максаттуу мамлекеттик программалар кабылган. Ошонун арасында, ошонун ичинде бирден бири ушу санарип тирештирүү киргизилет. Биз ошол элге ачык айкындуулук сотто кандай иштер болуп атканын ачык көрсөтүү үчүн ушундай системалар киргизип атабыз. Мисалы микрофондор жазылат. Бул баардыгы телевизорлор көрсөтүлүп турат. Облустук соттун төрагасы белгилегендей, учурда 85-90% сот кызматкерлери жаңыланып, сот процесси толугу менен видео көзөмөлүндө, ошондой эле жаңы мыйзамдар менен иш алынып барылууда. Баарыңызга маалым болгондой, мынакей санарип тирештирүү жылы болуп эсептелинип, азыр мынакей көп иш-чара жүрүп атат. Бул биздин ажыбыздын реформага, сот реформасына колгон салым боюнда. Бизде ар бир залдарда азыр аудио-видео фиксация жүргүзүлүп атат. Ошондой эле соттордун ар бир чыгарган чечимдери, өкүмдөрү, акыркы чечимдери интернет булактарында Ак сот КЖ сайтында кабарланат да. Бул жалпы элге маалым болуп турат да азыр. Мамлекет кийинки жылдары сот системасын терең реформалоого жана анын материалдык техникалык базасын жакшыртууга көңүл бурууда. Мындай шарттарда сот адилеттигин жүзөгө ашырууда. Судьяларга зор жоопкерчилик жүктөлүп, алардын кесипкөйлүгүн, карагылды какчарган калыстыгын арттыруу өзгөчө мааниге ээ. Мыйзам алдында бардыгы бирдей экендигине элдин ишенимин арттырууда, соттун акыйкаттуулугун арттырууда. Талас облустук сотунун ар бир кызматкери өз салымдарын кошуп келүүдө. Сот системасынын конституциялык жарандардын укугун коргоодо, укуктун коргоодогу кошкон салымдары үчүн 2004-жылы өкмөттүн токтому менен сот кызматкерлеринин күнү деп атайын өтүнүшү белгиленген. Мурда өзүңөр билгендей, мындай майрам жок болчу, юристтер күнү деп ошондо майрамдап жүрчүк. Чыныкы күндө, азыркы күндө мынакей өзүңүз билгендей, сот реформасы жүрүп жатат. Сот реформасынын алкагында жаш кадрлар келип, сот системасынын судьялары мынакей 85-90%га чейин азыр жаңырды да. Ошол эле учурда мынакей жаш кадрлар менен элдин сотко болгон ишеничин кайтаруу максатында мынакей ар бир судья өзүнүн салымын кошуп атат да. Гүлмайрам Кенжекулова, Узак Каныбек уулу, Ислам Канатбеков, Талаш шаары.